Бисмиллахиррахманиррахим. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин аты жөнүм Айнура, Жалал Абад областына караштуу Кара Көл шаарынын тургуну болом. Бул жака келип калганыбыздын себеби ушул кызым, 9 жашар кызым 2024-жылы май айында ооруп калды, катуураак ооруп калды. Ошо карасак эртең менен анын себеби эртең менен турсам боз ооруп өңдөрү бети болсо шишип кетиптир, алакандары болсо агарып кетиптир. Анан эмне себептен ооруп калдың, эмне мындай болуп калдың десем, кызым өзү деле сезген жок. Анан ошо жергиликтүү врачтарга алып барып көргөздүм. Көргөзсөм ошо барып анализдерин алышты врачтар. Анализдерин алып карасак гемоглобин 65-ке түшүп калыптыр. Анан эмне себептен түшүп кетти болот экен деп алар изилдешип, сен баягы жалдагы балдар үйүнө алып барып көргөзбөсөң болбойт деп аяка направление беришти кызымдычы. Анан ошентип кызымды алып ошо келдик. Бишкектеги ошо жалдагы балдар оорукана бөлүмүнө келип, аяка көргөздүм, врачтарга көргөзүп, анан гематология бөлүмүнө жаткырышты кызымдычы. Анан жаткыргандан кийин ал жерден баягы кызым биринчи жакшынакай эле жүргөн, ойноп эле. Аяктан келип канын текшеришти дагы. Анан текшеришип, гемоглобин түшүп кеткенин айтышып, анализдерин алышты, тиешелүү анализдерди алып. Анан андан кийин баягы врачтар жакшынакай алып уколдорду беришти, дарыларды берди. Анализин алып текшергенден кийин ошо железа дефицитный анемия экен деп эле биринчи ушундай диагнозду коюшту. Андан кийин анан тиешелүү анализдерди алып, кызым менен бир жума жатып, анан кайра больницадан чыктык. Жакшынакай болуп калды биринчисинде. Андан кийин больницадан чыккандан кийин бир жума өткөндөн кийин кайра дагы үйгө баргандан кийин кайра дагы бир жумадан кийин кайра дагы кайталанып, өңдөрү бозоруп, дагы башкача боло баштады кызымчы. Анан кайра ошол жерге жергиликтүү врачтар айтты, дагы көргөзгүлө деп алып келип, дагы өзүнүн врачына көргөзсөк, мындай болуп түшпөш керек эле, дыкаттык менен текшерели анда деп бүт анализдерин көрүштү, ашказанын текшеришти, тиешелүү ошо МРТга түшүрүштү, УЗИге түшүрүштү. Анан баардыгы эле жакшы болуп чыгып атты. Канга байланыштуу анализдерди тапшырдык кызымчы. Мурункуга караганда дагы баягы кызым кыйнала баштады. Мурункудай болбой, өңдөрү бозоруп, кайра деле баягы берген уколдору таасир бербей. Ошо чыктык кайра больницадан, жакшынакай болуп, бир аз кичине оңолду дагы, кайра деле бир жумадан кийин кайра дагы түшүп кетти канычы. Каны түшүп, анан баягы улам убакыт өткөн сайын врачтардын берген уколдору, берген дарылары такыр эле мындай таасир бербей баштады да. Анан өзүмчө ойлонуп, буга эми баягы өзүнө тиешелүү канды көйтө турган тамак аштарды бере баштадым. Анан ал тамак аштарды дагы жардам бербей баштады убакыт өткөн сайынчы. Анан улам кайра больницага келебиз, кайра жатабыз. Кайра больницадан чыккандан кийин бир жумага жетпей кайра эле каны түшүп кетип атты да. Анан өзүнчө эмне мындай болбош керек эле деп врачтар дагы кооптоно башташты да. Муну дагы текшериш керек экен деп МРТга ошо баягы канга тиешелүү бүт анализдердин баарын алышты дагычы. Анан анализдерди алып карап, андан кийин кан куя башташты. Ошо кан куюп, кан куйганда кызым жакшынакай болуп ойноп калат. Кайра бир жумага жетпей эле кайра дагы бозоруп эле, өңдөрү боз болуп, ээктери саргай бозоруп, баягы өңүндө кан жок болуп атканы сезилип атты да, аябай дегендей. Текшергенден кийин билбей атышты, ошо железа дефицитный тяжелый степени деп кое башташты. Андан кийинчи мындай болбош керек эле, тяжелый степендеги эме болуп атат, окшойт, гемоглобини түшүп атат деп карап, өздөрүнүн дыкат мамилесин жасап, аябай дегенде аракет кыла башташты. МРТга түшүрүштү, ашказаны эмнеге сен байкаган жоксуңбу, калынан кан чыккан жокпу деди. Жок, кан деле чыккан жок деп ошентип анан кан куйушту. Кан куйгандан кийин кайра кичине жакшынакай болуп калат да, кайра үйгө барабыз. Үйгө баргандан кийин кайра 4-5 күнгө жетпей эле кайра дагы бозоруп, акыркы күндөрү аябай башкача болуп, андан дагы баягы кыйнала баштады да. Кызым төшөккө жатып калды, такыр кыймылдабай калды. Өңдөрү бозоруп эле, кыймылдап эле, тамак ичпей эле жатып калды. Эмне алeket болуп атат деп аябай мындай кооптоно баштайт экенсиң да. Баягы эне үчүн баланы оорутпасын переживать эте баштадым мен өзүм дагычы. Башында баягы көңүл бурбай аткам, мындай гемоглобин эле түшүп аткан турбайбы деп эле ойлонуп аткам. Анан кийин аябай мындай баламдын кыйналганын сезе баштадым. Өзү дагы ошо анализ тапшырган сайын больницаларга ошо көтөрүп такыр баса албай калды да, ушунчалык тяжелый боло баштады.
Анан кийин 5-6 жолу уже улам больницадан чыгабыз, кайра үйгө барабыз, кайра 10 күнгө жетпей эле кайра эле бозоро баштайт. Бозоруп эле ойноп жүргөн жеринен эле кайра бозоруп эле жатып калат да. Өңдөрү бозоруп, карасаң баягы бети шишип калат, температурасы бир аз көтөрүлөт. Ошентип анан алакандарыбыз агарып, баягы денесинде каны жок экени байкала баштады. Анан эмне болуп атат деп переживать этип врачтарга алып барам, кайра 15 күн сайын кан куя башташат. Дагы 15 күн өтөт, дагы 15 күндөн дагы кан куйшат. Канды деле азыр баягы табыш кыйын экен. Биз чуркап алып келебиз. Ошентип балама өтө кыйнала баштады. Анан өзүбүзчө баягы эмне кылсак болот деп врачтар да айтты, эми силер кан куйсак деле болбой атат. Бардык тиешелүү дарылардын, уколдордун баарын бердик, анализдерди болсо алып атабыз, колдон келген жардамды берип атабыз. Эми бул бияктан диагнозу чыкпай атат, чынын айтканда. Кандай диагнозду да коерубузду билбей атабыз. Бул кан түшкөндүн 200 түрү бар деп ошентишти да. Ошентип врачтар так диагнозун кое албай башташты. Алар да ойлоно баштады, эмне кылсак болот, тиешелүү анализдерин көрдүк, бардыгы эле таза чыгып атат. Бир гана ошо гемоглобини түшүп атат. Эмне себептен экенин билбей атабыз. Бул гемоглобин түшкөндүн 200 түрү бар. Канды болсо куюп атабыз дагы, анда да жардам бербей атат. Эгер жанагындай анемия болсо, анда укол дарыларды алып эле жакшынакай болуп айыгып кетет болчу. Бул ошо бир жеринде бир баягы неме болуп атат окшойт. Проблема болуп атат окшойт деп ойлоно башташты. Анан ошо чет жака Москвага же Турция тараптарга барып диагнозун койдуруп келгиле деп ошентишти. Анан мен өзүм ойлоно баштадым. Мен баягы ата-бабаларыбыздан келаткан илгери деле мурун угуп жүрчүмүн, ошо табыптарга барып көптөгөн эле оорулардын айыгып кеткенин көрүп эле жүргөн болчумун. Анан өзүм баягы издене баштадым. Интернетти карадым, ошо интернетти карап табыптарга көргөзөйүн деген ой келди биринчичи. Ал жака алып барбай эле ушул жактан эле айыга тургандай болуп атты да, кызымчы эмнегедир. Анан ошо интернетти карап ачсам эле ошо табып деп жүрүптүр. Таасири күчтүү табып деп анан Кубаныч атабыздын эмесин көрүп калдым. Сүрөтүн көрүп калып ачсам эле ошо Курандан айыктырса болот, ушундай тяжелый ооруларды айыктырса болот, ар кандай ооруларды айыктырса болот Куран менен деген жакшы сөздөр бар экен. Аны угуп алып өзүмчө баягы жүрөгүмө жылуу сезимдер келип кетти. Анан ушу Кубаныч атабызга барсак окшойт деп ойлонуп, анан Кубаныч атабызга келип кезекке туруп, ошо кызымды алып келип көргөздүм Кудайдын буйругу менен. Ошо больницага каттап атканыбызга 6 ай больницада ошо көрүнүп аттык. 15 күн сайын, акыркы күндөрү 15 күн сайын кан куйдура баштады. Өтө тяжелый боло баштады, чынын айтканда төшөктөн турбай кыйналып, тамак да ичпей калды. Ар кандай ошо канды көйтө турганда эмелерди, тамак аштарды берем, ага деле такыр эч болбой турган болуп атты да, ушунчалык эч жардам бербеди. Анан акырында ошо биринчи ушу кыргызчылык кылып көрөйүн, андан кийин башка жака барып көрөйүн деп ойлондум дагы. Ошо Кубанычбек атаны көрүп калдым. Ушу Кудайдын Аллахтын буйругу менен Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Ушу Кубанычбек атабызга кезекке жазылып, Кубанычбек атабызга кирдик. Келгиле кыздарым. Менин Аяна деген красавица кызым келген турбайбы? Кел кызым. Кел отур. Отур кызым. Амин. Құда парбадигар жаратқан Аллах Таалам өзіңіз сақтап, өзіңіз қолдауыңыз Аллахым. Амин. Аллаху акбар. Келгіле, қандайсыңар қыздар? Қандай денсаулық? Каникулды қандай ес алып келдің? Жақсы бі? Орозонун астында келіп кеттің келе, да? Ош Кубанычбек атабызга ошо больницалап жүргөнүбүз 6 ай болду. 6 айдан кийин өтө кыйналып калган мезгил болчу. Кызым өтө тяжелый болуп калган. Анан баягы врачтар диагнозун да кое албай коюшту. Чет жака алып баргыла деди. Ал жактан берден эч жыйынтык болбоду больницадан, чынын айтканда. Анан ошо Кубанычбек атабызга келип, анан кезекке жазылып кирдик Кудайдын Алла Тааланын буйругу менен. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Ошо киргенде эле ошо Кубанычбек атабызга кирдик. Киргенден кийин аябай дегенде бизге жылуу сезим менен мээримин төгүп, аябай бизди ушунчалык жакшы кабыл алышты. Биз ушу үмүт кылып, ушу мага да сезилөрдү да, ушу Кубанычбек атам эле жакшы боло турган болупчу. Анан кызыма да экөөбүз көрүп калабыз да, көрсөк ушу Кубанычбек атам менен эле айыгам, апа мен башка жака барбайм. Ушу бир гана Кубанычбек атаман айыгам деп нарстени оозуна сала бергидей болуп, кызым өзү да ушакта аябай каалап келдик да. Анан Кудайдын буйругу менен ушу кабыл алды бизди. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун.
жылуу сезим менен кабыл алышты. Салима апабыз дагы ошо анын шакирти Салима апабыз дагы мээримин төгүп, баягы ооруп аткан адам ушунчалык жылуу сезимге, жакшы сөзгө муктаж болуп калат экен. Ушунчалык жакшы сезимдер менен бизди кабыл алышты. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Анан ошентип Кубанычбек атабыз кызымды келип көрдү, тамырын кармады, ошо айыктырса боло турганын айтты. Анан биз аябай кубанып, жылуу сезимдер келип, ошентип неме кылдык, көрүндүк. Ошентип ошо кызымдын тамырын кармагандан кийин айтты Кубанычбек атабыз, менин айтканымды так аткарсаңар, айыгып кетесиңер Кудайды буйруса деди. Анан Кубанычбек атама келгенден баштап эле ошо бизге баягы башкача бир сезимдер келди. Кубаныч жүрөгүбүзгө баягы кирди да кадимгидейчи. Кубанычбек ата ошол баланын боору иштебей калганын айтты да. Боору иштебей калган үчүн ошо каны гемоглобини түшүп атканын, лейкоз болуп калыптыр деди. Анан ошентип ошо Кубанычбек атага келгенден баштап эле биз өзү жазып берген, назначить эткен дарылардын баардыгын ичире баштадым. Жакшынакай кылып так убагында ичирдим. Ичирген күндөн баштап эле кызымдын өңү жакшынакай боло баштады. Бизге баягы бир башкача сезимдер келе баштады да. Кызымдын өңү кызарып, алакандарына дагы кан жүгүрүп, күндөн күнгө баягы кызымдын абалы жакшыра баштады да, чынын айткандачы. Ушул азыркы убакытка чейин дарыланып атабыз. Кызым келгенине 6 ай болуп калды киргенибизгечи. Кубанычбек атам айткандай ошо ушул жерге келгенде дайыма ушу биринчи эле ушу тактыкты, тазалыкты, тартипти, анан ушу ыклас менен келдик. Биз чынын айтканда ушу ыклас кылып, ниетибизди түз коюп келдик. Ушу Кубаныч атабыздан гана жакшы болобуз деген ниет менен келдик эле. Мына Кудайга Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Азыр кызым ошо дарыны ичкен күндөн тартып эле ошо жакшынакай болуп, баягы жатып калгандары кайталанган жок. Больницага да барганыбыз токтоду. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ошентип уколдорун дагы эч нерсесин алган жокпуз. Ошентип алган күндө, дарыларын ичкен күндөн баштап Кубаныч ата өзү айтат, эмнелерди кандай кылып бериш керек экен, ар бир оорунун диагнозуна жараша ошо неме кылат экен, дарыларды берет экен. Анан дарыларын кызыма так убагында, айткан саатында ичирип аттым. 15 күнгө жетпей ошо кызым ушунчалык бир башкача болуп, сонун болуп ойноп калды. Биз да аябай сүйүнүп, анан айткан убагында дарыларын берип атам, азыр да берип улантып атабыз. 6 ай болуп калды. Эми 6 ай десе эле баягы постоянно эле берде болбойбуз. Ошол назначить эткен дарысын беребиз, кел дегенде убагында келебиз. Чайларындагы дарылар, сууларга дем салып берет экен, ошо оорунун баягы немесине жарашачы. Оорунун түрүнө жараша дем салып берет экен. Ошо Кубанычбек атам дарыларын ошо так берип, азыр кызым Алланын буйругу менен жакшынакай болуп, ойноп күлүп, татынакай болуп аягып атат. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Кубанычбек атам ошо дарыларына келгенден кийин 6 ай өттү, уже дарыларын атканыбызга 6 ай өттү. 6 айдын ичинде ошо баардыгы ошо таасир берди. Келген күндөн баштап эле таасир берип, ушунчалык бир бизге бир Кудайым ушу белек катары эле болду десем болот. Дарылары аябай таасир берип, азыр эч кандай врачтарга барган деле жокпуз. Барсак ошого чейин бирок ошо анализин бир тапшырып карадык. Карасак ошо гемоглобиндери ордуна келип, нормага жетип калыптыр буйруса. Анан азыр да ошо дарыланып атабыз. Азыр ошо курсубуз 3 курс болот. 3 курсунан өттүк буйруса. 3 курсунан өттүк, чайларын ичтик, сууларын ичтик. Кубаныч ата берген бүт дарыларын так өз убагында аткарып атабыз буйруса. Баары жакшы. Ошо мен өзүмдүн ошо оюм боюнча Курандын бар экенине, Аллахымдын бар экенине, Курандын күчү керемет экенине толук ишендим десем болот. Анткени ошо Курандын күчү менен, Кубаныч атам дем менен, Кубаныч атам касиети менен кызым татынакай болуп айыгып атат. Айыгып кетти десем да болот буйруса. Ошо эмне деймин, Кубанычбек атама жана анын шакирти Салима апабызга ушунчалык бизге келген ооруларга ушунчалык жылуу мамиле кылып, бизге ушунчалык мээрим бергенине абдан ыраазыбыз, чексиз ыраазымын.
мен үй бүлөмдүн атынан Кубанычбек атама жана Салима апабызга, анын үй бүлөсүнө чың ден соолук каалайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Жүрөгүбүздөн ыраазычылык билдирем. Аларга чың ден соолук, Кудайым узун өмүр берсин, бекем ден соолук берсин. Ушу канчалаган адамдарды кубаныч тартуулап атат, баардыгын айыктырып, канчалаган кыйналып келген адамдарды көрүп атабыз. Баардыгына ушу дем күч берип, баардыгына татынакай кылып айыктырып жөнөтүп атышат. Ушунчалык ушу биз үчүн кыргыз элинде ооруп аткан адамдар үчүн аябай дегенде мээнет кылып атышат да. Чынын айтканда ушу 70-80% айыкпай аткан, диагноз табылбай аткан, канчалаган ушу кыйналып онтоп келген ооруларды айыктырып атышат. Ушу мээнет кылып атышат. Кубанычбек атамдарга Кудайым күч кубат берсин деп тилейм. Ден соолук берсин. Жанында кызмат кылып аткан агаларга жана эжелерге чың ден соолук, үй бүлөсүнө бакубат турмуш каалайм. Мындан ары да ушу бизге окшогон ооруп келген адамдардын баардыгына мээрим берип, ушинтип татынакай кылып айыктырышына чын жүрөктөн тилектешмин. Урматтуу кыргыз элим, ушу биздин кыргыз элибизге кут түштү десем да болот. Канчалаган ооруларды айыктырып, мындай бизге бир ушунчалык бир Кудайым касиеттүү адамды жөнөтүптүр. Ушуну биз кыйналып келген адамдарды ордунан тургузуп, сүйлөбөгөндөрдү сүйлөтүп, көрбөгөндү көргөзүп, мынакей менин кызым да тяжелый болуп, төшөккө жатып калган болчу. Каны таптак эле жок болуп калганда, чынын айткандачы. Кудайга шүгүр, чексиз шүгүрлөр болсун. Ушу Кубаныч атама Кудайым касиетти бериптир. Ушу касиетин биз дагы сыйлап, Кубаныч атамды колдоп, ушу кыргыз элим айтарым, колдоп коштоп алалы деп айтар элем ушу кыргыз элиме. Кубаныч атама чың ден соолук, узун өмүр, бакубат турмуш жана мындан ары дагы көп жашап, кыргыз элиме ушу кут болуп, дайыма ушу өмүр тартуулап жүрө беришине тилектешмин. Аллахым ыраазы болсун. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Чексиз шүгүрлөрдү айтам. Мен ушу Кубаныч атама келип, Кудайдын буйругу менен дарыланганыма ыраазымын. Ушу Кубанычбек атабызга келип дарыланган адамдарга жана дарыланып аткан адамдардын баардыгын айтар элем. Кубанычбек атанын айткан дарыларын так өз убагында ичиңиздер, айткан саатында ичиңиздер демекмин. Ошо тазалыкты, тактыкты, тартипти жана чын ыкласты коюп, чын ниетиңиздер менен ичсеңиздер, батыраак айыгасыздар. Жана ошону менен бирге эле ошо Кубаныч ата жебе, ичпе деген өзүнүн берген эмеси бар, тартиби бар. Ичпе деген тамагын ичпеш керек, жебе деген тамагын жебеш керек. Ошолордун баардыгын так аткарсаңыздар, ойдогудай батыраак айыгасыздар деп ишенемин. Мен Болотбек кызы Аяна, мен 2015-жылы төрөлгөм, мен азыр 9 жаштамын. Мен 2024-жылы ооруп, ооруканага жатып, ал жактан менин диагнозумду табышпай, мен уколдорду алып, жана кандарды ала берип, мен өтө жадап кеткем. Анан мен Кубаныч атама келип, жазылып, дарыларын тактай ичип, азыр жакшымын. Мен Кубанычбек атама жана Салима апама чоң рахмат айтам. Кубанычбек ата жана Салима апа көп жашаңыздар. Мен сиздерге абдан ыраазымын. Assalomu alaykum Kırgız elim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bizdin uşul menin darıgerlik kesibimde bolup atkan uşul жаңылыктардан айтып, өзүмдүн жетишкен жактарыбызды айтып, bizde болгон жаңылыктар менен сиздер менен бөлүшөйүн дедим. Бардык мактоолор, алкыштар жазгы жаратуучу Аллах Таалама болсун. Салам салаваттар пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга болсун. Бардык мактоолорго жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө таандык. Биз үчүн 2024-жыл мен үчүн жана менин элим үчүн аябай жакшы жетишкен ийгиликтүү жылдар болду деп айтсам болот. Мен ушул 33 жылдык табыпчылык дарыгерлик ишимде көптөгөн оорулардын дарыларын таап, өзүмдүн Аллахыма кызмат кылып, өзүмдүн элиме кызмат кылып, элимдин саламаттыгын сактоо өзүмдүн салымымды кошуп келем. Ушул жылдарда менин алым жетпей жүргөн, мен дарылай албай жүргөн, мени кыйнаган оорулар бар болчу.
ушул ооруларды дарылап айыктыра албай жүргөнмүн. Мен айыктырган оорулар тууралуу айтып жатам. Ал эми айыктырбай албай калган ооруларды айта элекпиз. Ага кезек жете элек. Кезеги менен айтабыз. Ушу менин ушунча жылдык тажрыйбамда дарылай албай жүргөн оорулар. Бул бир эле менде эмес, бардык медицинада, дүйнөлүк медицинада дарысы жок болуп, жабыр тарткан ооруган адамдар көп, айыккан адамдардын саны аз. Бул эмне деген оору? Бул Паркинсон деген оору бар. Медиктер түшүнөт, жана ошо менен ооруган кишилер. Бул башы колу калтырап калат, анан түрдүү да башка формалары болот. Ушу Паркинсондун дарысын таба албай жүргөнмүн. Ар кандай жолдорун издеп көрдүк, себептерин таба албай. Былтыркы жылы Кудай Таалам өзү мээримин төгүп, өзүнүн кыргыз пенделерине, же бир кыргыздын дарыгерине дегендей Аллах Таалам былтыр бир өзүнүн ушунчалык боорукерлиги менен, мээрими менен мени кыйнап жүргөн ооруларга шифа берди. Бул Паркинсон деген оору мурда биз үчүн неизлечимый деген оору болчу, айыкпайт деген дарт. Азыр ушул оорулардан шифа таап айыгып аткан адамдар болуп атат. Аллага шүгүр дейм. Андан кийин мына витилиго деген ошо жаман оору. Бул да дүйнөлүк медицинада айыкпайт деген дарт, витилиго деген. Кыргызча ала деп коет. Бул айыкпай жүргөн дарт. Кудай Таалам былтыркы жылы ушул ооруларга дагы көп жыл эмгек кылып изилдендим. Былтыркы жылы ушул оорулардын дагы толук шифасын берди. Кудайга шүгүр, азыр айыккан адамдардын саны көбөйүп баратат. Аллах Таалама чекиш шүгүр болсун. Үчүнчүсү бул лейкоз деп коет. Рак крови. Бул эң коркунучтуу жаман деген оорулар адамдын өмүрүнө кырсык алып келген, коопсуздугун бузган бул оору. Кыргызча аккан деп коет. Медицинада лейкоз, рак крови деп. Ушул ооруга да көп жылдан бери алым келбей жүргөн. Ыйлаган күндөр болду, ыйлаган түндөр болду. Себеби ошондой диагноздогу адамдар кайрылып жардам сураган кезде мен ошолорго окуп дем салдым, дары жасап бердим. Өтүшүп кеткенине байланыштуу, кеч болуп калган ар кандай бир себептерге байланыштуу адамдарды айыктыра албай, ыйлаган күндөр болгон. Я Раббим, кандай кылганда ушул адамдарга жардам бере алам? Өзүңүз улуксуз, ыйыксыз жаратуучусу Аллах Таалам, сиздин кудуретиңиз күчтүү. Өзүңүздүн колуңуздан келбеген эч нерсе жок Аллахым. Ушул ооруларга да шифа бериң деп Аллах Тааламдан күнү түнү тилеп сүрдүм эле. Аллах Таалам ушул ооруларга дагы шифасын берди Аллахым. Былтыркы жылдан баштап лейкоздон, аккан деген оорудан айыккан адамдар Кудайга шүгүр болуп атат. Дарылап атабыз, дарылангандар бар, жыйынтык шүгүр айыккандар болуп атат. Ушуга байланыштуу бир далил катары бүгүнкү күnkү ушу бизге мага жаңылык кылып айтып келген ушул Аяна деген кызыбыздын энесинин ыраазычылыгы, өзүнүн ыраазычылыгын ушу видео камерадан айтып бериптир. Ошого толуктоо катары, далил катары бул ушундай ооруп жүргөн адамдарга бир үмүт, ишеним алып келсин деген ниетте. Бул мактануу эмес, бул реклама эмес, бул шоу эмес, бул сооп деген сөз. Кудай Таалам разы болсун деген Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн мен пенделериме бердим шифаны деп Аллах Таалам өзүнүн шифасын берди. Ошон үчүн Аллах Таалама рахмат айтайлы, Аллах Таалама ыраазычылык билдирели деген ниетте Аллах Тааламдын бизге берген белектерин, шифаларын эл менен бөлүшүп, элдерге да үмүт болсун деген ниетте айтып атабыз. Ушул Аяна деген кызыбызды өзүнүн диагнозу железодефицитный анемия тяжелой степени дешкен экен. Толук жакшы диагноз коюлган эмес. Ушундай диагноз менен лейкоз дешиптир. Эми бул жерде бул оорунун диагнозун табышын чындыгында өтө кыйын. Мага ушул 6 ай мурда кабыл алууга келген, ошо диагнозу жогоруда айтылгандай железодефицитный анемия тяжелой степени деген менен келип кайрылган. Мен дарылоого кабыл алып, 6 ай болду дарылаганыма. 6 айдын ичинде жыйынтыгы Кудайга шүгүр. Мына бүгүн өздөрүнүн бардык медициналык выпискаларын алып келиптир. Мага чейинкиси менде бар. Анан менден дарыланган кийинкисин бүгүн алып келип атышат. Мага келгенде гемоглобин 65 болчу, 38ге чейин түшчү экен. 15 күндө бирден кан куйдуруп турушчу экен.
Ар дайым ушу доктурлардын көзөмөлүндө 2 жумада бирден ооруканага кайрылып турушчу экен. Мага келгенине 6 ай болду. Ошо 6 айдан бери бир да жолу кан куйдурган жокпуз дейт. Муктаждык болгон жок деп. Бул алы кетип кубарып эле жатып калса экен да. Анан барып кан куйгандан өзүнө келип калат. Эми ушундай деген диагноздогу кызыбыз 6 айдан бери бир тамчы канды куйдурбаса, бул эмне деген керемет. Бул Аллахтын кудурети, Кудай Тааламдын Курандын күчү болуп атат. Бул жалгыз эле бул кызыбыз эмес, ушундай дагы диагнозда дарылангандар бар, жыйынтыктары бар. Менин айтайын деген оюм, сиздерге ниетим. Кимдер ушундай оорулардан жабыр тартып, кыйналып жүргөн болсо, үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр, оору менен күрөшкөнгө аракет кылыңыздар. Бул ооруну да жеңсе болот деген ниетти айткым келет. Мен өзүм дарылаган ыкмам ошо Куран күчтүү экен. Мен ушу Куран-ы Каримдагы шифа берүүчү аяттар менен түрдүү жолдору менен түрдүү кыланын алда окуп, ушунун шифасын таба алдым десем болот, Кудайга шүгүр. Бул жерден мен айтайын деген ушу Кудай Тааламдын бар экенине ишенейли, Кудай деп жашайлы, динибизге ишенейли, Курандын күчүнө ишенейли, жана айыкпаган дарт болбойт дегендей ниетте өз дарыгерлик пикиримди айткым келди. Көңүл бөлгөнүңүздөргө рахмат. Бул Аяна деген кызыбыздын врачтардын койгон диагнозу боюнча лейкоз деп атат. Кыргызча бул аккан деген, медицинанын терминин толуктап айта турган болсок, рак крови дейт. Кандын рак оорусу деген. Бул өтө коркунучтуу оору. Ушул оору дагы Курандан жеңилип, Курандан шифа таап айыкты. Бул Аяна деген кызыбыздын диагнозу боюнча врачтардын койгон диагнозу менен мен койгон диагноз кээ бир учурда дал келип бирдей болуп калат, кээде айырмачылык болуп калат. Мен өзүмдүн тамыр кармап койгон диагнозум боюнча лейкоз болчу, рак крови, ак кан, бул кандын рак деген оорусу болчу. Кудай Таалам буйруп насип кылса, бул оорунун да дарысын таап, Курандан шифа болду деп айта аламын.